Акыркы жаңылыктардын алдына кыскача тааныштырабыз. Кыргызстанда жашы 13-17 жаштагы кыздар турмушка чыгып балалуу болгондор көбөйдү. Буларга кимдер күнөөлүү? Аттракциондон кулаган кыздын абалы айтылды. Буйруса жылыш бар дейт дарыгерлер. Урматтуу кыргыз элим, сиздер дагы дуа кылып коюңуздар ушул кыздын сакайып кетүүсүнө. УКМК баарын чөкөлөтө кармады. Бишкекте баңгизатты сатуу жана алектенип жүргөндөрдүн ишмердүүлүгүнө бөгөт койду. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Депутат Курманбек Бакеев кайсыл акчага ооз ачар өткөрдү. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев жакында эле качкан президент Курманбек Бакеев ооз ачар өткөргөнүн айтты. Мурдагы президент Курманбек Бакеев ооз ачар өткөрүптүр. Ал кайсы акчага бул жакта ооз ачар өткөрдү? Соттун чечими бар. Анын негизинде бул акчанын баары мамлекеттин пайдасына алынышы керек болчу. Соттун чечими эле өзгөрүп кеткен болбосо, деди ал. Булак Серепкежи. Аттракциондон кулаган кыздын учурдагы абалы айтылды. Панфилов Сейил багындагы аттракциондон кулаган кыздын абалында жылыш бар. Бүгүн ал нейротравма бөлүмүнө которулду. Дарыгерлердин айтымында кыздын баш мээси жабыркаган, сыныктар да бар. Эске салсак, 31-мартта Панфилов Сейил багында кыз аттракциондон кулап түшкөн. Учурда милиция иликтөө иштерин жүргүзүүдө. Булак Назар Ньюс Кежи. Тамактануучу жайдын кызматкеринин телефонун оордап алууга шектелген жаран кырмалды. Жабырлануучунун айтымында кылмыш 25-март күнү саат 15:45-16:30 аралыгында тамактануучу жайлардын биринде болгон. Аталган жайдын кызматкери телефонун кассанын жанына койгон учурда шектүү аны алып үлгүргөн. Жабырлануучу телефонун таппай калган. Аталган факты уурдоо менен каттууга алынган. 1989-жылы туулган шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда тергөө уланууда. Урматтуу Маска шаарындагы эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беребиз. ННН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. 1 айда 1 базасын текшерип беребиз. Базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +79 68 489 16 35. WhatsApp'tan кайрылсаңыздар болот. Өспүрүм куракта никеге турган жана көз жарган кыздар көбөйүүдө. Кыргызстанда 2024-жылы 13 жаштан 17 жашка чейинки 353 өспүрүм кыз көз жарган. Бул тууралуу Азаттыкка Акыйкатчы институту билдирди. Аталган мекеменин соңку баяндамасында 2023-жылы өлкө аймагында 13 жаштан 17 жашка чейинки 310 кыз көз жарса, 2024-жылы өспүрүм куракта төрөгөндөрдүн саны 353кө жеткени айтылат. Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык, 2024-жылы өлкө боюнча жашы жетилектерге нике кыюуга байланыштуу 29 кылмыш иши козголгон. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча былтыр өлкө боюнча 13 жаштан 17 жашка чейинки төрөгөн өспүрүмдөрдүн саны 353 түздү. Алардын эң көбү чүйдө катталып, 2023-жылы 60 учур катталса, 2024-жылы 113кө жеткен. Эрте никеге туруу кыздардын укуктарына, ден соолугуна, келечегине олуттуу зыян келтирет. Алардын билим алуусуна тоскоол болуп, өнүгүү мүмкүнчүлүктөрүн чектейт деп жазылган баяндамада. Булак Азаттык. Бишкекте баңгизатын өндүрүү жана таратуу менен алектенген кылмыштуу топтун ишмердүүлүгү токтотулду. Кыргыз Республикасынын УКМК банги каражаттарын жана психотроптук заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү, ошондой эле улуттун ден соолугун коргоо боюнча ишинин алкагында банги заттарды, кара куурай, гашиш майын өндүрүү, таратуу менен алектенген адамдардын кылмыштуу тобун аныктап, алардын ишине бөгөт койду. Бул факты сатуу максатында банги каражаттарын, психотроптук заттарды, алардын аналогдорун мыйзамсыз даярдоо менен кылмыш белгилери боюнча кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн тергөө ыкчам иш-аракеттеринин натыйжасында кара куурай майынын кезектеги партиясын сатууга даярдоо учурунда Кыргыз Республикасынын 2 жараны кармалды. Мындан тышкары аталган жарандардын жашаган жерин тинтүү учурунда банги заты, кара куурай майы табылып, алар өзгөчө ири өлчөмдөгү айнек флакондор түрүндөгү
түрүндөгү вейп картридждери менен алынган. Жогорудагы аталган жарандар Кырым ышка шектелип кармалды. Учурда алардын шериктерин издөө уланууда. Оштун мэри Озгур айылындагы балага мал сатып аласың деп 200 000 сом берди. Жеңишбек Токторбаев жеткинчек менен кече таңкыр итке чыкканда жолугуп калган. Мэр баланы сөзгө тартып, үйүндө мал жандык бар жогуна кызыккан. Бала үйдө калган акыркы койду атасы сатып жибергенин айткан эле. Токторбаев бул үй бүлөгө 1 саан уй менен 5 кой алууга акча берип турарын убадалап, бирок акчаны күзүндө кайтаруу керектигин айткан. Бүгүн акча баланын атасына берилип, жеткинчек карызды күзүндө эмес, келерки жазда кайтарып берүүнү суранды. Токторбаев буга күлүп макул болду. Кече уулумун сүйлөшкөндөй, бүгүн келди мына атын күнү уулум. Бекбол келди, уулум менен сүйлөштүк, атасы келди, мына. Мына мен уулума кече сүйлөшкөндөй 200 000 сом акча берип атам. Кеч күздө кайтарып бересиң. Жазда? Жазда бересиң, бар уулум. Атаңа берейин, сага берейинби? Мына кел, 200 000 сом акча. Анда жазда кайтарып бересиң. Bir жазда. Майк бар, сизге да рахмат тилеймин. Шарты, анан ушундай жакшы иштерди кылып атасыз, баардыгы сүйүнүп атабыз эми. Жакпаса дагы жакшы болот деп ойлойм. Эми бул дагы ошо балдарга мотивация болсун. Эми азыркы заманда балдар кол эле телефон, баардык немелер менен бошо ойдот да. Анан ушу балдарга да ушу койду алып берген себеби дагы ушу телефондон арылып, ушу бир иш менен алек болсун деп алып берип, анан кийин семиртип сатып керек да.